Салам достор, сиздер менен Кино жолу каналы. Бүгүнкү видеодо Чоң Стен аттуу комедиялык фильмди кыскача айтып берем. Достор, видео башталаардан мурун лайктарыңыздарды аябай басып жибериңиздер. Сиздердин лайктар кийинки видеолордун ылдам чыгышына чоң мотивация берет. Стэн Минтон Лос-Анджелесте кыймылсыз мүлк агенти болуп жумуш жасайт. Анын акчасы аябай көп жана Минди ысымдуу аялы бар. Стэн таланттуу агент, ал алдоо аркылуу кез келген клиентине товарды оңой сата алат. Бир күнү Стэн клиентин алдап жаткан жеринен полициялар кармап алат. Сот залында аны күнөөлүү деп табып, 3 жылга баш бостондугунан айрылганы тууралуу жарлык чыгат. Стэн адвокатына келип, сотко пара берип, мени чыгарып алчы деп өтүнөт. Бирок сот пара албайт экен. Адвокат антиминтип жатып, Стэнге 6 ай боштондук алып берди. 6 айдан соң ал жазасын өтөө үчүн түрмөгө кетет. Адвокат Стэнге Бразилияга качып кет деп айтат. Бирок да бийлик Стэндин банктагы акчаларын жаап таштаган экен. Түрмөдөн качууга анын эч кандай мүмкүндүгү жок. Кечки тамак ичүү үчүн аялы Минди менен кафеге келди. Минди, мен дагы эне болгум келет. Сен кеткен соң жалгыз калгым келбейт дейт. Стэн бул сунушка келишпеди. Ага балдар жакпайт экен. Аялы буга ачууланып кетип калды. Жалгыз калган Стэн барга келди. Бул жерден ал түрмө тууралуу колдоруна татуировка менен жазылган бир адамды көрдү. Стэн ага $100 берип, түрмө тууралуу бардыгын айтып берүүнү сурайт. Ал адам эң биринчи болуп түрмө көзөтчүлөрүнө түрмөдөгү туткундар баары бир экенин айтат. Кылмышкерлер ал жерде бири-бирин уруп каалагандарын кыла алат экен. Андан соң Стэн, сен бул түрүң менен түрмөдө сөзсүз кыйнайт дейт. Жигит ойлонуп калды. Берки киши Стэнге татуировкаңды көрсөт деди. Жигит апасынын сүрөтү тартылган татуировкасын көрсөтөт. Сары сакал бул жарабайт дейт. Түрмөдө адам көп, сага эч ким тийишпес үчүн бир группа таап ал. Эгер таба албасаң, сени башкалар кооптуу адам санаш үчүн бирөөнү өлтүр дейт. Алдыдагы бир нече күн бою Стэндин ою тек гана түрмө тууралуу болду. Сары сакал адамдын түрмөдөгү зордук зомбулук жөнүндө айткандары жигитти коркутуп жиберди. Алдыга карай баш каарманыбыз алдыдагы 6 айды бош өткөрбөй машыгуу керек деп ойлойт. Стэн фитнес залга жазылып, аркасына татуировка тартырып алды. Жана дагы мушташ үйрөнүү үчүн каратеге жазылат. Карате Стэнге кызыксыз болду. Ал устатын мушташка чакырып таяк жеди. Андан соң аны кууп жиберет. Баарысынан үмүтүн үзгөн Стэн мастер деген чалды кездештирет. Ал тумбаны бир уруп сындырып жигитти таң калтырды. Стэнге дагы дал ушундай адам керек эле. Ал чал менен бирге машыгуу үчүн үйүнө алып келди. Чал Миндиге жакпады. Бирок күйөөсү түрмөгө дайындалуусу керек. Ошондуктан дагы мастер менен бир үйдө жашамак болду. Таңкы 5те Стэн маңдайына тамган кандан ойгонуп кетет. Андан соң мастер Миндиге жылкынын тили менен уйдун уйку безинен смужи жасатат. Чалдын машыгуусу такыр башкача. Ал байкуш Стэнди от болуп күйүп турган жыгач менен урду. Жийиткеничтүү түрдүү тамактар менен тамактандырат. Минди болсо бардыгын сырттан байкап, чалды психопат деп айтат. Бир күнү Минди чалды үйдөн кууп жиберели дейт. Стэн болсо түрмөдө мени бул кебетем менен кыйнайт. Менин чалдан башка ишенген адамым жок дейт. Буга чыдабаган Минди үйдөн кетип калды. Алдыдагы 5 айда Стэн тек гана машыгуу менен алектенди. Чал менен күндү машыкты. Соңунда жигит мастерди жеңип алат. Акыркы 6 ай ичинде кандай жетиштикке жеткенин текшерүү үчүн өткөндө таяк жеген карате залына келет. Стэн аны оңой эле жеңип таштайт. Эми Стэн түрмөгө даяр. Ал өзүн башкалардан коргой ала турган деңгээлге жетти. Адвокат менен мастер Стэнди түрмөгө узатканы келди. Минди күйөөсү менен сүйлөшпөсө дагы ыйлап сырттан карап отурат. Каарманыбыз башкадагы кылмышкерлер менен кошулуп түрмө автобусуна отурду. Эч нерсе башталбай жатып ага бирөө тийишет. Стэн анын сазайынын берди. Аларды газ ысымдуу түрмө башчысы күтүп алды. Ал адам түрмөнүн эрежелерин айтып жатып, каалаганыңарды кылгыла, тек гана түрмө күзөтчүлөрүнүн тынчын албагыла дейт. Стэн өз бөлмөсүнө келди. Мында аны Ларе ысымдуу чал башкармак болду. Стэн аны бир тээп башын потолокко сүздүрөт. Чал оозун жаап калды. Андан соң Стэн андан түрмөдөгү талпалар тууралуу сурайт. Ларе аны сыртка алып чыгып, бардыгын кезек-кезеги менен тааныштырды. Бул баклажан бандасы, а булар болсо мексикалык ханичерлердин бандасы. Үчүнчүсү немистер. Андан соң Ларе жигитке түрмөнү башкарган чоң Рейман ысымдуу кара жигитти көрсөтөт. Стэнге дагы керек болгону ошол эле. Ал түрмөдө биринчи болгон адамды жеңип, күчүн көрсөткүсү келди. Рейман бир жигитти сабаганы жатканда Стэн келип аны мушташууга чакырат. Кара жигит ачууланып кетти. Стэн чал үйрөткөн техникаларды колдонуп, бардыгынын көзүнчө Рейманды уят кылып жеңип таштайт. Немис бандасынын башчысы Стэнге бизге кошул дейт. Стэн жооп иретинде анын бетине урду. Бир кезде баклажан тобунун мүчөлөрү Рейманды сабаган үчүн Стэнге жабылат. Жигит урушкусу келбегенин айтты, бирок аларды аябады. Күзөтчүлөр болсо ажыратпай кызыгып карап турат. Ушундан соң жигит түрмөдө номер 1 болуп Чоң Стэн деген атты алат. Андан бардыгы коркот. Ашканада ага баары орун берет.
Реймандан таяк жеген өткөндөгү жигит Стенге келип рахматын айтат. Стен болсо бул нерсени сени куткаруу үчүн эмес, өзүм каалаган үчүн жасадым дейт. Бир күнү түрмө башчысы Газ Стенди өзүнө чакыртат. Көрсө, Газ жогорудагы адамдар менен келишип, Стенди өзүнүн түрмөсүнө атайын алдырткан экен. Анткени Стен таланттуу кыймылсыз мүлк агенти. Ал түрмөнүн документтерин жана башка нерселерди реттей алат. Газ түрмөнү жабып, башка бирөөлөргө саткысы келет экен. Азыр сатайын десе, контракттын бүтөрүнө көп бар. Анын ою боюнча Стен убактысынан мурун жаба турган жолун билет деп ойлойт. Ал Стенге жардам берсең 1 жылдан соң эркиндикке чыгасың дейт. Ал сунуш Стенге жакты. Бир күнү Стенди көрө албаган бир нече жигит аны душтан өлтүрмөк болду. Бирок да жигит акмак эмес. Ал немистердин сазайынын берет. Стен түрмөдө жүрүп аялын сагынды. Ал адвокатына чалып Минди тууралуу сурайт. Түрмө башчысы туткундарды бири-бири менен каршылаштырып массовый уруш чыгармак экен. Ошондон улам күзөтчүлөр каруу колдонуп бардыгын атып таштамак. Ошол кезде түрмө жабылып контракт аяктайт. Газ болсо түрмөнү сатуу мүмкүндүгүнө ээ болот экен. Стенге бул нерсе жакпады. Ал кылмышкерлер жаман болсо дагы жөн жерден окко учураганын каалабады. Кийинки күнү Стен түрмөдөгү бардык адамдарды чогултуп алып, жаңыдан мыйзам орнотту. Биринчиден, тарбиясыз оюндар менен фильмдерге тыюу салынат. Жана дагы зордук-зомбулук жасаган адам Стендин алдында жооп берет. Стен бири-бириңди зорлогончо жуптарыңды таап алгыла дейт. Түшкү тамактанууда Рейман менен анын жаңы жигитин көрөбүз. Стендин аркасында зордук-зомбулук жоюлду. Жигитке аялы Миндиден кат келди. Аялы Стенден кечирим сурап, ал менен бирге болгусу келгендигин жазыптыр. Түрмөдө урушуп калгандар Стенге келип, кимдики дурус экенин чечет. Ошонун арты менен туткундар бири-бирин сыйлап баштайт. Мунун баары туткундардан кутулгусу келип жүргөн Газга жакпады. Ал Стенге ушул нерсе уланса, Вангка айтып көзүңдү тазалайм дейт. Жана дагы түрмөдөн убактыңдан мурун бошобойсуң. Стен муну түшүнүп Газга тоскоол болбоону чечти. Ал туткундардын проблемаларын чечпей турган болду. Стен түрмөдөгүлөргө мен жокто кандай эле дал ошондой жүргүлө дейт. Түрмөдө кайрадан бардак башталды. Аз убакытта бардыгы мурунку калпына келди. Стен ойлонуп Газдын планын туткундарга жарыялайт. Алар кайра биригип Газдын план ишке ашпоосуна жолтоо болгон план курууну башташты. Газдын планы орундалчу күн келди. Ал түрмөгө күбө болуусу үчүн жогорудан адамдарды чакыртат. Стенди болсо Вангка кайтартып коет. Стен ал менен мушташууну чечти. Ванг дагы Стен сыяктуу мастерден машыккан экен. Ал башында Стенди жеңип жатат, бирок соңунда Стен аны башы менен сүзүп нокаутка жиберет. Туткундар мушташайын деп жатат. Күзөтчүлөр карууларын октоп атканга дайын турушат. Бир кезде туткундар мушташуунун ордуна бийлеп кетет. Бул нерсеге Газ ачууланып мылтыкты тартып алып өзү ата баштайт. Муну жогору жактан келген адамдар көрүп Газды соттоону чечти. Соңунда Газ Стенди атмак болду. Бирок да аны аялы куткарып калат. Көрсө Минди Стен жокто мастерден машыгууну үйрөнгөн экен. Арадан 3 жыл убакыт өттү. Стен боштондукка чыкты. Аны менен түрмөлөштөрү аябай коштошту. Аны душта өлтүрмөк болгон эмес, Стендин сүрөтүн татуировка кылып тартырып алган экен. Түрмөдөн чыккан соң мастер менен Минди жана 3 жаштагы кызы тосуп алды. Ушинтип фильм аяктады. Эгер жакса лайк басып, комментарийге ушул видео тууралуу оюңузду жаза кетиңиз. Каналдан чыга турган кийинки видеолорду өткөрүп албаш үчүн каналга жазылып, коңгуроочону басып коюңуз.